Ошолордун бири эпитет. Бүгүн ошого токтолмокчубуз. Демек жазуучулар, акындар чыгарма жазганда көркөм жанагы ар кандай көркөм чыгарманын тилин колдонушат. Ошолордун бири эпитет. Эпитет дегенибиз бул гректин сөзү кошумча деген маани билдирет. Затты же көрүнүштү айкындап, жана анын кандайдыр бир касиетин, сапатын же белгисин бөлүп көрсөтө турган сөз. Төмөндөгү Мукай Элебаевдин ырына кайрылып көрөлүк. Миңдеп кылым, кашаң соко буурусун, мукур кетмен, майрып күрөк курусун, кеттик чет, тынбай эзди жыгач чийне сүйрөлүп, кылымдар жүрдүк, көр турмушка үйрөнүп дейт. Бул ыр Мукай Элебаевдики. Мукай Элебаевдин ырынан түзүндү. Демек, бул бир түрмө кырдын ар бир сабында анда айтылган ар бир затка эпитет колдонулган десек эч кандай апыртуу болбойт. Мисалы үчүн миңдеп деген сөз карагыла. Миңдеп деген сөз бул жерде санакты билдирбестен миңдеген, сансыз деген мааниде колдонулуп, эпитеттин милдетин аткарып жатат. Октябрь революциясына чейин соко, буурусун, кетмен, чот, чийне менен жүрчү элек, ошолорду пайдаланчу элек деп санап койгондо жалпы сөз болуп окурманга анча таасир калтырмак эмес. Ал эми кашаң соко карагыла бул жерде. Кашаң соко, мукур кетмен, майрып күрөк, кеттик чет деп атат. Тынбай эзди жыгач чийне сүйрөлүп. Демек, мына ушунун баары тең көр турмуш дегенде, көр турмуш деп атат. Көр турмуш. Ар бир зат өзүнчө гана таандык, кайталангыс мүнөздөмө алып, ар биринин образы көз алдыга келе түшөт. Ал эми могу жерки ырды карайлык. Бул Омар Хайямдын ыры. Жарты токоч, наның болсо күнүгө, жар талачык, үйүң болсо кирүүгө. Кан да болбой, кул да болбой күн көрсөң, андан ашык эмне керек тирүүңө дейт. Же болбосо дагы бул жерде алалык. Ак оронгон чакан дарак, чоң дарак. Ак оронгон чакан дарак, чоң дарак. Айылдарды аралаган жолдорак. Жаңы жарык жылдыздарды жайнатып, жымыратып, алмак күндө түнөтүп дейт. Сооронбай Турсуновдун алалык. Бул дүйнөнүн жалган, убактылуу нерсе экенин, тиги дүйнө жөнүндөгү бейиш, тозок жөнүндөгү мистикалык көз караштарга алданбай, эки күндүк тирүүлүктө жашоо керек экенин, бирок ыман жанды сатып, байлыкка, бийликке умтулбастан, эң зарыл, керек нерселерди канааттануу керек экенин Омар Хайям жартынан, карагыла бул жерде. Жарты токоч, жарты алачык, үйүң болсо кирүүгө. Бул өкүмдарлыкка умтулбай, бирөөгө кул болбой, өз башыңа өзүң ээ болсоң, башка эчтеменин кереги жок деген көркөм адабияттын тили менен айтат. Мында анын негизги көркөм каражат эпитет экенин көрөбүз. Алар демек эпитеттен башка да Омар Хайямдын жакшы көргөн ыкмаларынын бири антитеза да бар. Мисалы үчүн кан болсо, бул жерде кан да болбой, кул да болбой күн көрсөң дейт. Мына ушундай эмнеди пайдаланат. Эми дагы бир чыгармадан мисал келтирип көрөлүк. Бул жерде Жусуевдин ырын окудук биз. Ак оронгон чакан дарак, чоң дарак, демек мынакей. Чакан дарак, чоң дарак, айылдарды аралаган жолдарак дейт мынакей бул жерде дагы. Же болбосо жаңы жарык жылдыздарды жайнатып, жымыраган алмак күнгө түнөтүп деп атат. Эми могу жерде карагыла. Чакан, чоң, ак, жаңы, жарык деген сөздөрдүн баардыгы келтирилген мисалдарда эпитеттин милдетин аткарып, өзүнүн кийинки заттарга же кубулуштарга нары тактык киргизип, нары толуктап, кошумча маани берип турат. Жолдарак деген эки сөздө инвенция мыйзамы ылайык эпитет менен аныкталгычтын ордун алмашышы эч нерсени өзгөртпөйт. Эми дагы могу мисалды келтирип көрөлүк. О ыйык умайыне, ыйык тууган апа, ояй укмуш, дөө аканы жеңген киши бар экени дейт. Бул жерде Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармаларынан көрүп турасыңар, мына монда.
ушундай мисал келтирип турат. Же болбосо Чыңгыз Айтматовдун жанагы Ак кеме повестиндегинин үзүндүнү карап, өх жаным, өлүп кетпейбизби? Элпек аке бар эмеспи? Ошол бүтүрөр байыз алалычы дейт. Деги Элпек аке болбосо биз эмне кылмакпыз деп бутка жерге отура калып, ушак айыл сөзгө кирет дейт Чыңгыз Айтматов эмесин алып. Же болбосо түгөл Төлөгөн Касымбековдун могу мисалын алып көрөлүк. Бет алдындагы түз талаа гана эмес, алда кайда карарган жоочун ташкен дубалы, Мунарыктын алдында жаткан дарактуу кыштактар, сай боюндагы күдүрөйгөн камыштар, андан бери канаттуу чегирткелердей жайнап, акырын жылып келаткан көп аскер даана жатты. Кылка ат жандар, ары көрүнбөй чубалган жүйөлөр. Ар түрдүү жазуучулардын чыгармаларынан келтирилген бул үзүндүлөрдө асты сызылган сөздөр, башкача айтканда эпитеттер жалпы жөнүнөн бирдей функция аткарса да, ошонун менен бирге айырмачылыктары да бар. Алгачкы мисалдарда эл башчысы менен анын аялынын Умай эненин ыйыктыгына, могу жерде карагыла, Умай эне ыйыктыгына, алардын табияттагы жашырын сырлары менен байланышта турганын болгон ишенимди кабар алсак, согуш кезинде көтөрүңкү бийик эпитеттер жоокерлерди жеңишке шыктандырганын, моралдык жактан колдоо болгонун көрөбүз. Ал эми момундун кыялына, мүнөзү жүрүшүнө жараша берилген мүнөздөмө барабар ага биротоло жабышып туруктуу эпитет, болуп эле эмес, анын экинчи атына айланып кеткен. Мисалы үчүн мага каралык. Элпек аке дейт, Элпек аке. Элпек аке болбосо, демек бул туруктуу эпитет. Мисалы үчүн ушул момундун өзүнүн аты тергелип ушундай атка өтүп кеткен. Ал эми Төлөгөн Касымбековдун мореки Сынган кылыч романын алган үзүндүнү карагылачы. Бул жерде Кокон мамлекетинин аскери менен падышалык орус солдаттарынын уруш алдында ээлеген позициясын, эки аскердин күжүрмөн тартибин, алгачкы аракеттенүү кыймылдын кененкеси көрсөтүүдө Касымбеков эпитетти кенен колдонот. Согуш боло турган жер түз талаа. Алыстан көрүнгөн Ташкент дубалы кара. Ал Черняев чоочун, карарган чоочун Ташкент дубалы. Мунарыктын алдында жаткан дарактуу кыштак, сай боюндагы күдүрөйгөн камыштар, андан ары канаттуу чегирткелерди жайнаган кол. Жайнаган аскерлер көрүнөбү? Жылып келаткан көп аскер, даана жатты дейт. Кылка мынакей. Кылка ат жандар. Чубалган жүйөлөр. Ушулардын баардыгы биригип келип, согуш өтө турган талаанын, согуша турган аскерлердин, алардын башында турган адамдардын жалпы эле элесин берет. Демек, мына ушул жерде Төлөгөн Касымбеков дагы эпитеттерди аябай орду менен колдонгон. Эми андан дагы бир биздин тилибиздеги эпитеттин сырткары туруктуу эпитеттер бар. Туруктуу эпитет. Бул эмне туруктуу эпитет дегенибиз? Жана биз башында кайрылып кеттик. Мисалы үчүн момунга тиешелүү болгон мынакей Элпек аке деген бул туруктуу эпитетке айланып кеткен. Элдик поэзияда да, адабиятта да учурай турган көркөм каражаттын бири. Каармандын, заттын же көрүнүштүн ал же бул көрүнүш менен же түшүнүк менен салыштырылып сүрөттөлүшү туруктуу эпитет деп аталат. Ал заттын, кубулуштун жана башкалардын аты менен дайыма айкалыша келет да, алардын мүнөздүү белгисин аныктап көрсөтөт. Мисалы үчүн Манас эпосунда Айкөл Манас деген туруктуу эпитет бар. Айкөл Манас. Бул Манаска гана тиешелүү бул чыгармада. Башка эч бир каарманга мына ушул Айкөл деген ат кошо айтылбайт. Эртөштүк. Бул эртөштүктү биз төштүк деп өзүнчө айтпастан ушул туруктуу эпитети дайыма төштүк менен кошо келет. Эртөштүк. Эр табылды. Биз муну ат катарында да кабыл алып алдык. Бул эмне экен көрсө? Эпитеттер экен.
эрип табылды. Андан сырткары Бала Баатыр Курманбек, ушу Нуреки Мырза деген туруктуу эпитетинен бөлүп карай албайбыз. Бул энчилүү атка айланып кеткендей. Анчалык арбын болбосо да жазма адабиятта да учурайт. Мисалы үчүн Жалгыз көзү Чачыраев дейт. Элпек Момун, Дүйшөндүн мектеби, Суу жүрөк арыктан баласы Юсупалиевдин чыгармаларынан. Демек эми биз бүгүн токтолгон эпитетибиз бул эмне экен? Эпитет дегенибиз. Демек бул көркөм чыгарманын тили, башкача айтканда өзүңөр могуреки келтирилген мисалдардан көрүп атасыңар, көркөм чыгармада бул эпитет чыгарманын көркөмдүгүн арттыруу максатында, анын ичинде жанагы орунсуз кайталоодон арылуу максатында дагы бул кеңири колдонулат экен. Демек, затты же көрүнүштү айкындап жана анын кандайдыр бир касиетин, сапатын же белгисин бөлүп көрсөтө турган бул сөз экен.